100 000 сом 100 000 сом зекет берді. Могу сіздің ниетіңіз қарамаңыз сіздің. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Бүгін 20 апрель 2022 жыл. Рамазан айыңыздармен барлығыңыздарды құттықтаймын. Құдай бұйырса бүгін Рамазандың ортасына келіп тұрабыз. Азыркы учурда біз ошол Борке Буртугандын зекетин алып ошо бир эжеге берейин деп турабыз. Анан мен ушул эже боюнча тааныштырып кетейин. Бул эже ошо Центральный мечит курулгандан баштап 3 жылдан бери иштейт. 1 жыл бул эже мечитти бесплатный тазалап берди. 1 жыл. Экинчи жылы 3 000 сом, 4 000 сом айына төлөп берип атып. Андан кийин бияктан бир балдар чыкты. Биз айына 5 000 сом төлөп берели. Ошондон бери 3 жыл арада өттү. Бул билесиздер Центральный мечит бир 2000 адамга расчет болгон 3 этаж. Ошо 3 этажды эже тазалап, терезелерин жууп, паластарын тазалап, анан ушу Каракөлгө канча деген намаз окугандар бар, мен даратканага, ошо дараткананын канча деген адамдар булгап кетет, ошонун баардыгын 3 жылдан бери тазалап келген эже бар. Бул Мурод коомдук группасында бизде тизмеде турган, азыркы учурда тизмеден чыгарып койгонбуз. Бирок ошол мечитти тазалап дагы деле өзүнүн милдетин аткарып келет. Анан ошол зекет берген таксыр бизге айтты эле, ушул обязательно 5 убакыт намаз окуган болсунчу деп анан ошо эжеге дагы жолук салынган 5 убакыт намаз окуйт. Азыркы учурда биз ушул зекетти ошо эжеге берели деп атабыз, бирок бул эже билбейт. Азыр эжеге сюрприз кылайын деп атабыз. Бул эже ошол зекетке татыктуу мээнети, ушу Центральный мечиттин тазалыгына мээнети өтө зор, өтө чоң. Кудай буйрса азыр биз сюрприз кылып беребиз иншалла. Сиздерде иштегенибизге азыр 3 жыл болуп калды. Ушул мечиттеги мээнетиңиз өтө чоң, өтө зор да сиздинчи берекеңиздер. Анан ушул Аллахтын сиздин мээнет кылып аткан Аллах ажетиптин акесин дуаларыңыз кабыл болуп, азыркы учурда бир тууганыбыз бизге бир зекет анан айтты, ушуну 5 убакыт намаз окуган, жолук салынган эжени тандап берчи деп. Анан сиз бизде тизмеде турдуңуз, канча бир 2-3 жыл турдуңуз, азыр тизмеден чыгарып койдум да. Анан азыркы учурда эң баса берилип кетейин, эже 1 жыл мечитти бесплатный тазалаган. Бул жерде чоң 3 этаж мечит баардыгы билет эже. Анан сиздин мээнетиңиз өтө зор. Азыр мен сизге сюрприз берем, ошого дуа кыласыз эжеге. Мындай эжеге бир Бишкекте иштеген, Каракөлдө Бишкекте иштейт. Борке Буртуган сизге 100 000 сом 100 000 сом зекет берди. Могу сиздин мээнетиңиз карамаңыз сиздин. Siz мээнет кылып ошо баштайсыз. Түшүнүңүзбү? Бул акчаны кандай кыласыз, эмне кыласыз, сиздики ошо. Түшүндүңүз же? Алла разы болсун. Жараткан Аллахым чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр, чексиз ыраазычылыктар болсун. Мага берген Мусулман Буртугандын тилеген тилеги ойлогон ой максатына жетсин, бактылык насип кылсын. Жана баардык мусулман Буртугандардын туткан орозолор кабыл болсун. Мен унчалык эмени күткөн эмесмин. Аллахым ыраазычылык менен ошо жакшылыктар болсун. Кудай берер унутпасын. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Бул үлгү болсун, биз кимдерден айтпайбыз, үлгү болсун. Каракөлдө зекет бере ала турган адамдар аябай чекеден мындай санаптап бере алабыз да, бирок көп ошол зекеттин маанисин түшүнбөй атышат да. Караңыз эже канча дегенде мээнет кылды, Каракөлдө канча адам дараткана кирип жатып, ошонун аркасынан постоянно тазалаган ушу эже. Азыр мынакей Центральный мечиттин кухнясын ушу эжеге тапшырып, эже жоопкерчиликти дагы да. Ошол разы болсун, баардыгыңыздарга үлгү болсун. Элди сүйүнүп жүрүңүздөр. Колуңуздардан келгенде зекет бериңиздер иншалла. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Баардыгыңыздарды Рамазан айын жакшы, чоң, ийгиликтүү, зор соолукторго ээ болууга Аллах насип этсин. Рахмат.